Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла Таала қиямат күні қайда менен өзгөчө пенделерим дейт. Периштелер: о жараткан эгебиз, алар кимдер деп сурашат. Алла Таала: бергениме каниет кылып, тагдырыма ыраазы болгон мусулман кедейлер, аларды дароо бейишке киргизгиле деп буйрат. Ошентип алар дароо бейишке киришет. Элдин баары эсеп берүү үчүн ары бери чуркап турганда, алар жеп ичип отурушат. Бул сүйүнүчтүү кабарлар Кудайдын буйруганына каниет кылган жана өз абалына ыраазы болгон кедейлер тууралуу айтылды. Булардан да жогору турган дүйнөдөн кол үзгөн жардылар бар. Алардын улуулугу тууралуу кийинчерээк баяндайбыз. Колундагы ыраазы болуу жана каниет кылуу тууралуу бир топ улуу сөздөр айтылган. Каниет кылуунун карама каршысы сугалактык жана ачкөздүк. Hazreti Umar радиаллаху анху: сугалактык жардылык, токпейилдик байлык. Ким өзүнө берилгенге каниет кылып, башкалардын колундагы көз артпаса, эч кимге муктаж болбойт деп айткан. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: ар күнү бир периште арштын алдынан адамдарга мындай деп кайрылат: о адам баласы, муктаждыгыңа жетиштүү болгон аз мал-мүлк сенин жолдон чыгышыңа себеп болгон көп байлыктан жакшы. Бир данышмандан: байлык деген эмне деп сурашканда, ал аз нерсени каалап, зарыл муктаждыктарыңды камсыздай тургандай, мүлккө ыраазы болушуң деп жооп берет.